Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Кудайдын Алланын аты менен баштаймын. Ааламдардын эгеси жаратуучу Алла Таалага баардык мактоолор болгон болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Аллах Тааланын эң сүйүктүү элчиси, акыркы пайгамбарыбыз болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаваттар болгон болсун. Адаттагыдай ар ишембиде негизи биз Насаат медиада ошол Зайнутдин Мустафа Эфенди деп чоң аалымыбыздын никенин үйлөнүү туурасындагы 10 сөз деп бул киши өтө керектүү бир чакан чыгарма жазып кеткен. Ошо кишинин берекелүү китебинен сабагыбызды уламакчыбыз. Өткөн сабакта ошол өмүрлүк жубайды тандоо, кандай нерселердин кандай себептерге таянып биз келечектеги жубайыбызды, келечектеги өмүрлүк жолдошубузду, аял заты өзүнүн жолдошун, күйөөсүн тандайт деген маселелер козголгон. Диндар негизгиси. Диндарлыгын билүү үчүн бул кулк мүнөзү. Үйүндөгү ата-энесинин берген тарбиясы, ошол сиз турмушка чыга турган баланын атасы, апасына кандай болочок кайненесине, кайненеңизге кандай мамиле жасайт. Мына ошол нерсеге каралыш керек. Теңдик маселеси деген бар. Теңдик деген адамдарды бөлүш эмес. Бул ошол туура түшүнө турган болсо, никени көп узагынан сүйүндүрө турган кепилдиктердин бири катары каралган. Андан кийин ошо нике үчүн адам баласы бир аз акча жетпей атса, адал жолу менен бирөөдөн карыз алып, ошол үйлөнүүгө аракет кылып тырышсын. Кудайым буйрса үйлөнгөнү жубайы өзүндө калат, карыздан кутулат буйрса. Болгону карызды алып атканда чын ниет, адал ниет менен ала турган болсо. Өткөн сабактар кыскача ушундай болгон. Бүгүн ошол келечектеги жубайыны, колуктусуну, келинчегини тандай турган, келечектеги күйөөсүнү тандай турган негизги себептердин бири бул эркек киши өзү мурда кийин үйлөнө элек болуп, жаңы үйлөнө турган болсо, мурда турмушка чыкпаган кызды алганы туура болот деп атат. Демек, кыз киши мурда турмушка чыга элек, же болбосо мурда турмуш көрбөгөн аял киши, кыз киши өзү биринчи болуп эле кадимкидей бактылуу, жакшы никеге чыкканы жакшыраак болот. Мурда кийин үйлөнбөгөн кызга. Булар бири-бирине тең болот деп атат да. Анткени шариятыбызда толук баяндалгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай өткөн: эгерде бойдок жигиттер, балдар үйлөнө турган болсолор, алгачканда силер ошол кыз кишилерге мурда кийин турмушка чыга элек жаңы кыз кишилерге үйлөнгүлө. Анткени ортоңордо көп жакшылыктар болот. Ортоңордо канаат, уят, көптөгөн сезимдер өз ордунда сакталып калат деп эскертилген. Кур'ан-ы Каримде дагы мына ушул маанини баса белгилеп бир канча жерде бул акыйкатты жар салып кеткен. Эми кийинки маселе ошол жуучулук маселеси деп коет. Шариятта үйлөнүү үчүн баягынтип азыркы деле болбой калды. Ал батыштан келе турган түшүнүк бар го, жанагындай кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү. Керек болсо кээде 1 айга, кээде 1 жылга, 2 жылга чейин созулуп кетет. Анын кыял жоругун 1 жыл деле, 2 жыл деле сүйлөшүп билүү бул өтө кыйын нерсе. Өзгөчө мына статистика маалымат көрсөткөндөй, өтө көп сүйлөшүп жүрүп, арам сүйүү менен үйлөнүп калгандар кийин канчалык деңгээлде нике сакталып калды жок, бул жагы кыйыныраак болуп калат экен да. Ошого ар бир нерсени Кудай Таалам шариятта белгилегендей аракет кылсак, бул нерседе көптөгөн береке бар. Никенин өзү бул тобокелчилик. Ошон үчүн никеге баруудан алдын, үйлөнүүдөн алдын адам өзүн жетиштирип, дуа кылып, ага чейин истихара намазын окуп, болгон даярдыкты көрүп туруп, анан ар жагына тобокел кылат, никага эптеп. Шарият боюнча никенин жакшынакай адал жолу менен башталышы бул жуучулуктан башталат. Адатта биздин ата-энелерибиз же болбосо жеңелерибиз, жашы улуу, турмуштун ачуу таттуусун көргөн адамдар, тажрыйбасы мол адамдар барып, жуучулукка барып, сөз таштап, ошентип байкап, келечек баягы нике боло турган нерсеге камылга көрүшөт. Ошол жуучулуктун сүннөттөрү эми. Жуучулукка баруунун алдын ала кыз менен шарият чегинде, шарият алкагында таанышуунун сүннөттөрү кандай? Бардык сүннөттөрдү алып келүү кыйын. Бул китепти карасаңыздар, мына чакан китеп. Ошонун кээ бири дейт, жуучулукка түшүп аткан, үйлөнө турган кызына бир караш керек деп атат. Хадистерде келгендей бетине караш керек болот. Бетине гана, анан калган жерлери кароого болбойт. Кээ бир илимсиз, билимсиз адамдар туура эмес бир сөздөрдү айтып жүрүшөт, ал
жок шариятка дал келбеген сөз болуп калат. Үйлөнө турган ошол кызынын бетине, колуна караш керек болот. Өтө шахват менен деп айтылынбайт, этият болуш керек. Анткени нике болобу алдыда болбой калабы, бул Кудайга маалым. Ошол себептен бир кандай адам менен мен өмүр сүрүп жашайм деп бетке караганда, колго караганда бет адамдын жүзү эмеспи негизинен. Анын ыйманы бетине чыгат, анын такыбачылыгы мисалы көп нерсе албетте. Эмне үчүн мындай десе, бул үйлөнүүдөн алдын жуучулукка барган кезде кыздын жүзүнө карап кандай экендигин билүү, жүзүнө кароо. Бул кийин ортолорунда сүйүүнүн, адал сүйүүнүн, махабатка, никенин сакталуусуна көп өбөлгө түзүп берип көпүрө болмокчу дейт. Экинчи, үйлөнө турган эркек адам баягындай машакаттан, ар кандай кыйноодон алыс болгон жеңил желпи никеге алып келе турган аял зат менен үйлөнсүн деп атат да. Бул дегени мынакей хадисте келип атат. Бул хадисти имам Ахмад, имам Хаким, имам Бейхақи бул кишилер далилге жарай турган деңгээлде бизге жеткирип берип атат. Аял кишинин берекеси дейт, жуучулугу жеңил өтөт дейт. Мисалы, бул аял тараптан дагы, эркек тараптан дагы никени колдон келсе өтө кыйындаштырбай, колдон келсе никени жеңилдетишибиз керек. Анткени шариятыбызда эрежелер бар. Ошол эрежелерге таянып, социология башка илим боюнча, коомдук илим боюнча оң кол адал нике болсо, сол кол арам зина иш болсо, канчалык нике маселесин адамдар кыйындатып, же болбосо тескеринче ага жеңил карап, адамдардын кызыгуусу тарап кете турган болсо адал никеге, ошончолук таразанын терс тарабы, экинчи тарап арам нерсе ошончолук көбөйө берет дейт. Аял кишинин берекеси юмнул мар'ати ан туяссиру хитбатаха. Жуучулук маселеси жеңил өтөт деп атат. Жеңил өтөт дегени, эгер ата-энеси келишип макулдаша турган болсо, кыз менен жигит бири-бирин көргөндөн жүрөктөрүнө ошол бир жакшынакай ой келип, Кудай Таала мына ушул келечектеги жарым ушул болот окшойт деген ой келип, ата-энелер өзгөчө макулдашып, жигит менен кыздын көңүлүнө түшүп атса, анда кыйындатпастан, кечиктирбестен эртелетип никеге камылга көрүш керек. Бул аял кишинин берекеси болот дейт. Анан калыңда дагы эгер жигиттин өтө катуу кыйнабастан, мүмкүнчүлүгүнө жараша коомдо уят болуп калбай тургандай, калың маселесине дагы катуу кыйындата бербеген жакшы дейт. Албетте баягындай бул деген сөз аябай бекерге эле аял кишини алып кетет. Мынакей мен сага кийин Куран үйрөтөм, көптөгөн жакшылыктарды кылам деп кыз кишини дагы өтө калыңын төмөндөтүп койгон болбойт. Бул коомунда уят болуп калбай тургандай, ата-энесине уят келип калбай тургандай болуш керек. Бул дегени өтө эле бир ашыкча калың малды талап кылып, ошол себептен жигит үйлөнө албай калууга, же ошол себептен мырзалар мындай бир өтө эле жогорку бир нерсе койгон себептен никенин оозу жабылып калууга бул бөгөт болбош керек деп атат. Анан аял кишинин дагы берекеси жатыны жеңил болот дегени, бул өтмө маани болуп атат. Баягындай көпкө созулбастан үйлөнгөндөн кийин Кудайдын берекеси, жакшылыгы менен эрте бала чакалуу болуп, көп бала алып келе тургандай бир болсо, ошол аял кишинин берекеси болот дейт. Аны кантип билет? Баягындай эркек адам десе, ошол келечек болочок кайненесинен карап билет. Кайненеси көп балалуу боло турган болсо, демек иншалла кызы да канга тартпай койбойт. Келечекте көп бала алып төрөп берүүгө Кудайдын топогу жардамы менен себепкер болот деген сөз. Бул биринчи, экинчи сүннөт экен, жуучулукта. Үчүнчү маселе, жуучулук оңунан чыгып, кыз менен жигит көңүлдөрүнө төп келип бири-биринен жагып аткан болсо, ата-энеси макулдашып аткан болсо, эркек бала мырзалык жолун карманып, жуучулуктан кийин жакшы бир зыянсыз жакшы нерсени белек кылып койгону жакшы болот дейт кызга, көңүлүн алыпчы. Бирок бул жанагындай 1, 2, 3 өтө зарылчылык аз гана жолугушууда, жалгыз эмес, жанагындай ата-энеси менен башка менен. Анан дагы бир айта турган нерсе, кийин анан нике боло турган учурда, нике кыйыла турган болсо, таза усул менен мисвак колдонуп, атыр себенип, мунун бардык кошумча сүннөт мустахаб амалдар болот дейт. Андан кийинки маселе, бул Кудайым буйрса кийинки сабактарда окула турган маселе экен, калың маселеси. Калың маселесин Кудайым буйрса кийинки 2-күндөгү эфирге калтырмакчыбыз. Кудай Таалам баарыбызга берекесин берсин. Кандай болгон күндө дагы баарыбыз ошол никенин баалуулугуна,
кам көрүшүбүз керек. Аял киши өзгөчө алданып калбаш керек. Келген суроолордун көпчүлүгүндө мындай болуп калып атат да. Мен ушундай ата энемди кабар бербей, ата энеме жигитке турмушка чыгып алдым элем кандай болот деп турмушка чыга турган аял киши шашпастан жигиттерден сүйөм күйөм дегенин алданып калбаш керек. Кадимкидей ата энесинин астына барып, ата энесинин астынан колун сурап, ошондо кыз кишинин, аял затынын келечекте кор болбоосуна шарт түзүлөт. Бүт каада салты менен жакшынакай кылып, шариятыбыз көрсөткөндөй шашпастан, эки көзүн тең ачып, мен кимге турмушка чыгып атам, кийин өкүнүп калбайынбы деп истихара намаз окуп, көптөгөн дубаларды кылып, анан турмушка чыкканга кыз киши аракет кылсын, эркек адам дагы эң негизги маселе дубасынан баштасын. Дуба кылса көптөгөн жакшылыктар болот деген сөз.